Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, барыңыздарга салам айтып, кайрадан Баткен телеканалында кечки Баткен телекөрсөтүүсү башталды. Барыңыздарга дагы бир рет жалындуу ысык салам айтуу менен бирге кызматыңыздарда мен аты жөнүм Расул Акматов. Буюрса ардактуу замандаштар, жарым саат сиздер менен түз эфирде көгүлтүр экранында болмокчубуз. Андыктан башка каналга которбоңуздар ардактуу замандашым. Андыктан себеби кызыктын баары алда десек болот. Бүгүн болсо 12 февраль, жума, жума күнүңүздөр менен күндөрдүн султаны. Мына ушундай жакшы күндөрдө сиздер менен амандашып жатканыма чексиз кубанычтамын, ардактуу көрүүчүлөр. Не дейбиз, эми биздин эфирибиз буюрса сонун кызыктуу болот деп биз сиздерге ишендире кетели, ардактуу көрүүчүлөр. Сиздер болсо эч жака шашпай, башка каналга которбой, биз менен бирге болуңуздар дейли. Бүгүн мен студияда өзүм жалгыз эмесмин, адаттагыдай эле салтка айлангандай биздин студиябызда коногубуз бар. Анда коногубуз менен кененирээк маалымат берип тааныштырып кетейин. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле коңур үндүү, мынакей жакында мына азыр эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. Жаңы обондорду чыгармаларды жаратып келе жаткан Айжамал Нишанбаева эжекебиз бүгүн бизде студиябызда конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кушуа кечиңиз менен. Кечки маанайларыңыз кандай? Маанай жакшы, албетте силер чакырып бизди ушундай элге биздин талантыбызды тартуулап турганыңарда биз азыркы күндө жагып турган мезгилибиз. Рахмат силерге. Айжамал эжеке, эми карап көрсөк, ушул эфирибиздин башталгандан бери жалаң мырзалар келип биздин эфирибизди козуп аткан экен да. Анан сиз бүгүн өзгөчө айымдардан биринчи болуп келдиңиз. Дагы бир ирет көргөнүмө кубанычтамын. Өзүңүз көргөндөй эле студиябыз мына ушундай баягы жөнөкөй кол менен көптөгөн таланттуу инсандарды кочагына батырып келе жатат. Жана ошондой эле сизди айталы эркин отуруп, биздин азыр көрүүчүлөрүбүз тараптан эсмес билдирүүлөр келет. Мен шарты менен түшүндүрүп коеюн. Келген көрүүчүлөрдүн билдирүүлөрү эгер сиздин купулуңузга толгон болсо, сизге жаккан болсо, анда өзүңүз көрүп тургандай эле биздин өтө демөөрчүлөрүбүз бар. Мен башынан тааныштыра кетейин. Биздин демөөрчүлөрүбүздүн эң башкысы бул Эркатай дүкөнү, ардактуу замандаштар. Баткен шаарында жайгашкан Эркатай дүкөнү мына ушундай сонун бизге кымбат баалуу оюнчуктарды бизге белек кылып берген, ушул көрүүчүлөрүңөргө бергиле деп. Андан сырткары мына ушундай таттууларды биздин дагы бир демөөрчүбүз бул Кыргызстан дүкөнү. Бул жактан сиз арзан жана чекене баада бардык продуктлардын түрүн алсаңыз болот. Анан кийинки демөөрчүбүз болсо бул Рио такси Баткен. Сиз шаар ичинде бир жерден экинчи жерге барыш үчүн мына ошол бизден ушул Рио таксинин акысыз жүрүү кагазын утуп алсаңыз болот. Чакыруу кагаз десек болот. Ошондуктан сиздер ардактуу көрүүчүлөр барыңыздар, аракет кылыңыздар. Сонун смс билдирүүлөрдү Айжамал эжекебизге узатыңыздар. Анан баягы кайталанган суроолор болбосун, мүмкүн болушунча бир өзгөчө суроолор болсун. Анан эжекебиз дагы өзгөчө ачык жооп бергенге даярсыз. Даярсыз. Андан келиңиз Айжамал эже, биз эл менен бир амандашып алыңыз, анан ырыңызга кезек берели, бир жагымдуу чыгарма менен эфирибизди баштайлы. Мен эң алгач ирет бүгүн ушул жаңы зданияңарга биринчи келип атам. Ушул зданияга мекемеңер куттуу болсун. Ушул силердин сахналарда, ушул берүүлөрдө биздин элдин кутуна толгон жакшы берүүлөр көп болсун. Ишиңерге ийгилик каалаймын. Бүгүн өзгөчө күн болду. Сен айткандай ыйык жума күнү, ошондой эле бүгүн Ооган согушунун ардагерлеринин күнү болуп атат. Биринчиден ошолорду да куттуктаймын. Ылайым элибизде тынччылык гана болсун, эч качан согуш болбосун. Дагы бир мактанып сүйүнүп айтып кете турган жерим бар. Бүгүн менин жарык дүйнөгө алып келген энемдин туулган күнү. Кол чабып коюп, куттуктап коелу анда энеңизди. Жана жакын досум Нуржамал деген досумдун да туулган күнү болуп турат. Ошол убакыттан пайдаланып мен энеме чын ден соолук, узак өмүр, кажыбас кайрат каалайм. Эч качан оорубасын, атам экөө дайыма биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Ошону менен бирге дагы мактана турган нерсем, мен бүгүн жаңы обонду ушул энеме арнап чыгарып келдим.
текстин жатка билбейм, карап ырдап Болот. Демек бүгүн өзгөчө сиз үчүн деле күн экен да, өтө майрамдар көп экен, ардактуу көрүүчүлөр. Мынакей эң алгач эле биз дагы ушул Ооган согушунун катышуучуларына учурдан пайдаланып терең ыраазычылык айталы дагы, албетте ден соолук каалап кетели. Эч качан оорубаңыздар. Мына ушул сиздер көргөн ушул апаттарды кийинки бизге окшогон муундар эч качан көрбөсүн. Жалаң гана жергебизде, өлкөбүздө ушундай тынчтык орноп, жана ошондой эле жагымдуу чыгармалар ар бир үйдө жаңырап тура берсин дейли. Анда бүгүн Айжамал эжекем өзү айткандай эле эксклюзив кылат экенбиз. Биягына жаңы чыгармаларга кезек берели. Анда келиңиз дал ушул апаңызды учурдан пайдаланып, досуңузду ушул анан биздин Ооган согушунун катышуучуларын куттуктап, бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен башталалы. Бул ыр бышалек болсо да мен ырдагым келип жатат. Бүгүн силерге чакырылып конок болуп калыппын. Бүгүн буюрса бышырабыз анда. Бышырабыз. Анда эмесе бардык үйлөрдө апаларыбыздын жүзү жаркырап, жайнап күлүп турсун. Анда эмесе сөзү Күлбүбү Байгубуева эжебизге таандык болгон Апакеме деген ырды тартып алып коеюн. Жалпы апалар үчүн болсун, кабыл коюңуздар. Bana geldi. Баракелди, бар болуңуз. Айтып койдук го, апалар үчүн баласынын байлыгы эмес, баласынын бары бул чоң бакыт дейт. Анын сыңарындай апаларыбыз ар дайым бар болсун дейли. Мына ушундай сонун чыгарма экен. Бул чыгарма тууралуу эми кеп козгосок болбойт. Качан гана жаралып калды? Тарыхына бир кайрылып кетсеңиз. Өзү негизи кичине бир черне кылдым эле. Бүгүн карасам сен чакырып калдың, бир жагдан туулган күн болуп калды. Анан бүгүн кичине бышыктамыш болуп келдим, бирок обону эле дагы быша элек. Мүмкүн өзгөрүп кетиши да мүмкүн анча жерлер. Бирок эгер ушул бойдон калса дагы эле жакшы. Анан бул ырдын тексти ушул
Көлдүк акын эжебиз бар экен. Бай Бугуева Күлбүбү деген ушундай кыйын акын эже бар экен. Мен да муну жакында таанып, Facebook баракчасынан таанышып, ал эже менен баарлашып, уруксат алып, ырларыны өзү берип сунуштап, ошол эженин ырларына бир эки үч ырларына обон жаздым эле. Бир жумадан бери ошол эженин ырларына кирип кеттим да. Демек ошол эженин текстери жакшы, Жакшы. жеткиликтүү тексттер экен. Сала турган ырлар. Ал эженин ырлары көп ырлары бар экен, обондуу ырлары. Анан мага да жакты, мен да обон сала баштадым ырларын. Жакшы, азаматсыз. Анда Ажамал эже келиңиз, бир эми өзүңүз тууралуу дагы сурап кетели. Өзүңүз тууралуу бир аз биздин көрүүчүлөргө маалымат берип кетсеңиз, кайсыл жерден сиз кесибиңиз ким дегендей? Мен ушул Баткен областына караштуу Баткен районунун Карабак деген айылында туулганмын. Ошол жерде бүлө күттүм. Жолдошум экөөбүз тең ырдайбыз. 5 баланын апасы болом. 3 уул, 2 кызым бар. Өзүм ошол Оштогу ОГИПнин музыкалык бөлүмүн аяктаганмын. Андан кийин тарых факультетин аяктадым. Ушул күнгө чейин 97-жылы жумушка кирген болсом, ошондон бери ошол мектепте музыка мугалими болуп иштеп, жакында ошол бир 9 ай болуп калды. Баткен драм театрында, Апазин Ахватында драм театрында солист болуп эмгектенип атасыз. Демек эки кесиптин ээсисиз. Ооба. Андан тышкары тамактан өрөйүн ошол жерге келгенде. Бул жерде айта турган өзү учур. Андан тышкары өзүм кичине кол өнөрчүлүк менен алектенип, көйнөк, чапан, камзыр, кыргыз көйнөктөрүнөн ошол улуттук кийимдерди тигемин. Жана аны да өтө сүйөм. Ошо тикким келет. Сөзсүз чеберчилик бул аял затынын колунан келиш керек экен. Ошондой эле ошо 2-курсумдан бери обондорду жаратып келатам. Мурда уялып, тартынып, ырларымды эч кимге бирөөгө сунуштаганга дагы, бирөөнүн алдында ырдаганга дагы уялып жүрүпмүн да. Эми көрсө бар нерсени, адамда бар нерсени элге чыгарыш керек экен. Эл укпаса билбейт экен. Бар өнөрдү элге тартуулаганды мен мүмкүн мага окшоп тартынып жүргөндөр болсо ошолор үчүн айтаймын бул сөздү. Сөзсүз түрдө колуңдан келген өнөрдү элге жакшы болсо да, жаман болсо да тартуулай бериш керек экен. Жакында ошол Сиз деген ырымды Самара Сабирова жаздырып, ырдап, 23 февралда Ошто концертинин аты дагы Сиз аттуу концерт коюп атат. Ошону менен дагы бир мактанып кетейин. Ошол Самара Сабирова дагы бир 2 ырымды ошол концертинде ырдап берет экен. Жакшы экен. Чын айтып калдыңыз, баягы эл арасында таланттуу инсандар өтө көп. Сиз айткандай эле кээ бирлери баягы тартынып, уялып, чыккысы келбей жүрөт. Биз эфирден пайдаланып дагы ушул жерден айтып кетели, ардактуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы араңыздарда ушундай бир баягы таланттуу инсандар бар болсо, уялбаңыздар. Эжекем айткандай эле, болгон талант баары бир күн болсо булугуп атып чыгат дейт. Ошондуктан ошол талантты жашырбаңыздар, кийин кеч болуп калбасын. Эжемдин азыр сүйлөгөнүнө караганда бир аз кеч чыгып калдым деп өкүнүп аткандай болот. Ошондуктан сиз убакытты туура пайдаланыңыз, жана ошондой эле бизде мүмкүнчүлүк болуп атканда мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз дейли. Анда билимиз, музыкалык билимиңиз бар экен эжеке. Келиңиз, анда дагы ушул көрүүчүлөр үчүн бир жагымдуу чыгарма болсо, андан кийин бул жакта өтө эсмес билдирүүлөр көп келатат, анан баштан аяк жооп бергенге аракет кылалы. Кайсы чыгарманы аткарып беребиз биздин көрүүчүлөргө? Кайрадан эле дагы 3 күн алдын чыгарган. Бүгүн мындай демелби анда? Бүгүн Айжамал эжекебиздин өзүгө таандык чыгармаларды бүгүн жаңыртабыз. Тагыраак айтканда, эжекебиздин бүгүн кыз баягы мини орусча айтканда тушоо кесип концертин кылалы анда. Ушул ырымды бир жумадан бери иштеп атам да, ушул обонго токтолдум эми. Бул дагы ошол Күлбүбү эженин ыры. Не деген? Өмүрдү сүйүп жашайлы деген ушундай жакшы терең маанилүү ыр экен. Ушуга эмнегедир обон салгым келди. Бир-эки күндөн бери Фейсбукка да чыгарып атам. Элдер кандай баалашат экен деп жакшы эле лайктарды басып. Комментарийлер жакшы түшүп атабы? Ушуну дагы ырдап берейин. Сиздерге өмүрдү сүйүп жашайлы. Сөзү Күлбүбү Бай Бугуевага таандык. Обону сизге таандык. Ооба. Кеттик анда.
баракелде, кол чаалар болсун. Чоң рахмат, ырастык айтабыз. Өнүңүзгө береке. Бизде эми өтө смс билдирүүлөр көп келип атат. Айжамал эже, ошондуктан азыр эми мен бат-баттан окуйм, сиз бирок эстеп калыңыз, жакканын, анан эфирде аягында жыйынтайбыз. Жана ошондой эле эң өзгөчө оригиналдуу суроолорго биздин эжекебиз жооп берет. Жана ошондой эле кайсыл мага ушул суроо жакты десе, анда биздин демөөрчүлөрүбүз Эркатай дүкөнүнөн дагы чоң оюнчугубуз, жана ошондой эле андан кийин биздин Кыргызстан дүкөнүнөн шириндиктер, жана мен шаар ичинде бир жерден экинчи жерге барышым керек десеңиз, акысыз Рио таксини пайдалансаңыз болот. Анда суроолор төмөнкүчө. Ассаламу алейкум Баткен ТВ, иним ишиңе ийгилик дейт. Мен Турсунбай акең дейт. Досторум Жусуп, Нурбек, Нургазы деген досторумду куттуктап кой дейт. Эжиден жакшы бир чыгарма болсо достор жөнүндө сураныч дейт. 430 абоненттим. Сизге чоң рахмат айтабыз. Кийинки смс билдирүү Кутман кеч дейт. Мен Орто Боз айылдан Абида дейт. Айжамал, сага ден соолук, өнүңө береке, талантың тазим, өзүңдүн обондуу урларыңдан аткарып коюшуңду суранам деп 668 абоненти билдирүү калтырган экен. Демек бардык эле Айжамал эжебиздин ырлары болуп атат. Кийинки смс билдирүүнү огуңуз. Анда энеңизге телефон чалып, жакшы сезимдериңизди билдирип кетишиңизди суранабыз, ишиңизге ийгилик дейт. 109 абонентти аткарабызбы? Ооба, түз эфирден эле. Даярданып турабыз. Азыр телефонубуз бул жакта эле. Азыр биздин балдар жардам берип коет. Кийинки смс билдирүү дагы бар, аны дагы окуйм. Саламатсыздарбы дейт. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен Айжамал эже, үнүңүзгө береке дейт. Айжамал эже улуулуктун сулуулукту бекем кармап, музыканын учугун чубап, уккандын сезимин улуулукка жеткирип, оболой берсин, үй бүлөңө бак таалай каалап, саламым менен дейт. Апкан айылынын айылдык кеңешинин депутаты эжең Бүбүсара эжекебиз 056 абоненти смс билдирүү жиберип атат. Бүбүсара эжекебизге да ишине ийгилик, улуу башын кичүү кылып, мынакей бизге жазып аткан учуру. Кийинки билдирүү кандайсыңар дейт. Кечки салам, сиздин ырларыңыз үнүңүз аябай жагат, жакшылардан ырдап бериңизчи деп 132 абоненти билдирүү калтырган экен. Ал эми кийинки смс билдирүүбүз дагы бар. Төмөнкүчө экен. Сиздин үнүңүзгө коңгуроо экенин билебиз дейт. Ар дайым элдин кызматында жүрө бериңиз дейт. Музыкалный окуу жайына кайсы ырды аткаруу менен өттүңүз эле? Мырзабек Карабак айылынан смс билдирүү жиберген экен. Музыкалдык окуу жайга Кайсыл чыгарманы аткарып өттүңүз эле дейт. Ак кептер деген элдик ыры барбы? Жага алмайдай кайта учуп бара албай деген. Ошол чыгарма менен. Анда 109 абонентинин суранычын орундатып, бүгүн апаңыздын туулган күнү экен дагы ушул жерден бир азыр баягындай мындай элестете бериңиз Айжамалжан. Мындай жай музыка кетет. Тың деген. Анан сиз апаңызга чалып, сезимиңизди билдиресиз. Анан мүмкүн болсо микрофонго жакыныраак телефонду үнүн көтөрүп, микрофонго жакыныраак кармап алыңыз. Немесин көтөрөйүнбү? Ооба. Громкостько коюп алсаңыз. Иштеп турам экен эми. Азыр көрүп атса керек бизде. Микрофонго жакыныраак алыңыз. Мына биздин көрүүчүбүздүн суранычын дароо аткардык. Айжамал эже, биз сиз менен сыймыктанабыз, ишиңиздерге ийгилик. Качан Мусту элтерден көрөбүз дейт. Буюрса. Апабыз азыр жооп бере албай жатат. Макул, бирок ошентсе да биз суранычын орундаттык. Кийинки смс билдирүүлөрдү окуйбуз. Айжамал, талантыңа тазим дейт, өнөрүң өркүндөй берсин, сенин бактыңа ата энең ден соолукта болсун, ата энеңдин доорунда бактылуу өмүр сүрүшүңдү каалаймын, сени менен жалпы коллектив сыймыктанат. Кесиптешиң Гүлзада смс билдирүү жиберген экен. Рахмат. Саламатсыздарбы Айжамал эже, узун өмүр каалаймын, биз эжебизди жакшы көрөбүз, Аида Чоң Талаа айылынан окуштарыңыз деп 481 абоненти билдирүү калтырган экен. Кийинки смс билдирүүбүз дагы бар. Ассаламу алейкум, Расул кандайсың, ишиңе ийгилик дейт. Жума күнүңөр маарик болсун дейт. Чоң рахмат. Айжамал, мектепте да иштейсиң дейт, театрда да иштейсиң, анан 5 баланы карап үй бүлөгө көңүл бурасың, булардын баарына кантип жетишесиң деп 055 абонент сурап атат. Өтө жакшы суроо да. Ушул нерсе мен башкаларга да айткым келет да. Көп арада сабактарга катышып жүрдүк, көп курстарга катышып жүрдүк. Ошолордо ушундай эмени билдим да. Мен мурда бул нерсени билбейт элем чындыгында.
аял затынын колунан баары жок келет экен. Убакытты үнөмдөсө, убакытты сааттарын бөлүп туура пайдаланса, бардык нерсеге жетишсе болот экен. Канчалык адамдын иши көп болсо, ошончолук бардык нерсеге жетишет экенсиң. Анан ошого да убактың дагы жетет экен. Ошол иштин бардыгы бүтөт экен да. Демек, аял заты мына ушундай зат болуп жаралган, ошондуктан аял заты баарына жетишкенге аракет кылат экен. Жамал эже, убактыбыз мындай кыска баратат да. Мен эми бир жагымдуу музыкалык чыгарма суранайын, андан кийин келген бүлдүрлөрдүн жыйынтыгына келели. Бир жагымдуу чыгарма болсун сизден. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Макул, анда мен бизге кыргыз элине таанымал күчтүү акындарыбыздын бири Жипар Исабаевага таандык. Жүрөктөрдү оорутабыз неге биз дегендерди ырдап берейин. Дал ушул чыгарманы суранат экен, суранып жатат бул жерде. Эфир сонун болуп жатат. Айжамал эже, талантыңызга таазим. Жүрөктөрдү оорутабыз неге биз деген ырды аткарып берип коюңузчу. Сиздерге ийгилик каалайм, урматым менен Каныша эжеге эсмес билдирүү жатат экен. 934 абоненттен. Бир аз ашыкпай турбаппыз. Сураныштарды дароо орундатабыз. Рахмат, андан сиздер үчүн эч качан бирөөлөрдүн жүрөгүн оорутпай, дайыма көңүлүбүз ачык, жүзүбүз жарык болуп жүрө берели. Ооба. Кеттик анда. Бале. Бале. Сонун чыгарма. Бул чыгарманын тарыхына кыскача айтып кетиңизчи. Карасам азыр көп эле эсмес билдирүүлөр жүрөк сыры деген чыгарманы суранып кетиптир. Бир аз тарыхын айтып коюңузчу. Бул кандай жаралып калды? Бул ушу кече карантин башталганда чыгып калды да. Ошол текстти окуп эле ушундай жакты. Өзү эле текстке обон кошо келди. Анан ошол мезгилде ушунчалык баардык элдин жүрөгү ооруп турган маалда ушул кырдаалдан өтүп кеттик. Кудай кааласа жогоруп кетсин, эми ошол оору бизди алыстап ошол мезгилде пайда болуп калды да бул. Буюрса, Айжамал эже, караңызчы, кандай жаш адамга
кандай гана сонун смс билдирүүлөр келди. Карасам арасында жалаң гана сизге ийгилик каалагандар экен, ден соолук каалаган. Анан арасында эки суроо болду. Бирөөсү энеңизге чалыңыз деген, анан экинчиси болсо кантип ушунча жетишип атасың деген суроо болду да. 055 абоненти жазды. Келиңиз, экөөнүн бирөөсүн тандаңыз. Биз ушул акысыз шаар ичинде Рио такси менен бир жерден экинчи жерге көздөгөн жерине биз жетип алууга ушул чакыруу визиткасын берели. Экөө тең жакшы суроо болуп жатат. Бир эми менин энеме байланыштуу болуп дагы, ал дагы жагып атат. Андага шириндик берели анда, экөө жагдабы? Ошо экөө тең жагып атат да. Ошого бирөөсүн берсең, анан берки убакытты кантип үнөмдөйсүз деген ошол суроо жакты да. Ушул нерсе баардык элибизге таасир берсин деп ойлойм. Ооба. Анда булардын абоненттин акыркы номерлери 055 абоненти сизге шаар ичинде акысыз бир жерден экинчи жерге жетип алуу үчүн Рио таксиден жолдомо болсун. Ал эми кийинкиси болсо дал ушул апаңызга чалыңызчы деген абонент. Азыр биз убактыбыз азайып барат экен, ошондуктан мен болушунча эфирден сырткары сизге өзүм байланышам. Сизге биздин демөөрчүбүз Кыргызстан дүкөнүнөн мына ушундай таттууну берейин анда. Жамал эже, сизге чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп жок дебестен келип бергениңизге. Чыгармачылык эргүүлөрдү каалайбыз. Анда учурдан пайдаланып дагы бир рет мына камераны караңыз дагы. Энеңизди, курбуңузду, жалпы элибизди куттуктап коштошуп алсаңыз болот. Дагы бир жолу алтын энем, туулган күнүңүз кут болсун. Дайыма атам экөөңүздөр биздин төрүбүздө көркү болуп жүрө бериңиздер. Эч качан оорубаңыздар. Өмүрүңүздөр узун болсун. Тайнемдин жашын берсин. Расул менин тайнем 100гө кирди. Кудай кааласа, жашыңыз берсин дейли. Атабыздын дагы өмүрү узак болсун. Ошондой эле ушул калуу тилектерди досум Нуржамалга да каалаймын. Аяшым менен, бала чакасы менен бактылуу өмүр сүрсүн. Мына ушундай жалпы туулган күн ээлери, ушул Жамал эжекебиздин апасы өмүр жашыңыз узун болсун. Сиздин жашыңызды мана ушул небере, чебере, уул кыздарыңыздарга берсин дейлим. Жалпы эле бүгүн жакшылык ээлерин учурдан пайдаланып мен да куттуктап кетем. Ардактуу замандаштар, ардактуу сүйүктүү көрөрмандар. Жалпы биз менен бирге болгон көрүүчүлөргө терең ыраазычылык айталы дагы. Бүгүнкү эфирибизде эми жыйынтайлы, жакшы адам менен отурсаң эфирдин дагы убактында кандай өткөнү билинбей калат дейт. Ансыңандай убактыбыз бүтүп калды эжеке. Ошондуктан буюрса кийинки эфирлерге чакырабыз, келип бересиз деген ойдобуз. Ардактуу замандаштар, ушу менен кечки Баткен телекөрсөтүүсү Баткен телеканалында жыйынтайбыз. Жалпыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн эфир өзгөчө сонун баарыңыздарга жакты деген ойдомун. Биздин жалпы демөөрчүлөргө жана ошондой эле жеңүүчүлөрдү эфирден сырткары байланышабыз жана ошондой эле сиздер менен коштошобуз. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Дал ушул жолугушуу күндөрдө көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Аты жөнүм Расул Акматов болду.